Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Курчак мал базарында малдардын алды сатты баалары кандай экенин билип бермекчибиз. Бүгүн 8-июнь. Анда эмесе биз баштайлы. Бул эки торпокко 110 миң сурап атат. 50-80 миң берди, бербейт деди. Bunun şerigi berkisi. Ben az narkısını uçup kettim. Ekonu 80 ming berdi dedi. Esi 110 ming surap turadi. Bu iki torpaqqa 70 ming so'm turadi esi. Alarman 65 ming tutadi. Ekonu 65 ming berip atıptır. Erkek torpaqlar. Bu mal soda болады азыр. 65 миң сурап атат. Мал менен торпок экона. Торпокты жалгыз саткан болсо торпокко 25 миң берет, бербей турат. 30 бересиң деп. Экона 65 миң сурап атат. Бул эки бука, бир жашарлык букалар экона 90 миң сом сурап атыптыр. Канча бердисиң, канча бергенин бердилек деди, эмеле кетим деди. Ekona 90 ming surap atат. Бул буканы 50 миң сомдон кармап турат эси. Көрүп турасыздар, бука багынган эмес, бул ородогу эле бука. 42 миң сом берди, бербедим деди, өзү 50 миң сомдон кармап турат. Бул 1,5 жаштагы бука 60 миң сомдон кармап турат. 45 миң сом берди, бербейт деди. Бука семизген, кородо жүргөн бука багынган эмес. Бул эркек торпокту 38 миң сом деп кармап турат. Жаңы эле кирдим, анча бергенин айткан жок. Бул эркек торпокторго 50 миң сом сурап атат экону. 45 миң сурап атат, аларман бербей турат. Экону 50 миң сом дейт. Бул тирка торпоктор. Бул бука бал болтасы экен, 36 миңге бербейт атат. 36 миңге сатылды. Ушул бука 36 миңге сатылды. Бул эркек торпокту 40 миң сом деп кармап турат. 30 миң берди, бербейт деди. Бул деле былтыркы торпок. Туугандар, бул малды экинчи туш керек эле туугай калыптыр. Кысыр экен. Мына жанында ургач торпогу менен экон 65 миң берип атышат. Бербей турат, 80 миң сом деп карап атат. Биз айландырып көрсөтө кетейин. Мал жайыш, мына торпок өзүнүн торпогу экен, биринчи торпогу. Бул экинчи торпок туш керек экен эле. Экон 65 миң сом бербей турат. Туугандар, бул эки торпокторго 60 миң сом сурап атат. 65 миң сом. 58 миң берди, бербейт деди. Торпоктор көрүп турсаңдар, бул тирка торпоктор. Бул эки ургач торпокторго 25 миң сомдон сурап атат. Экону 50 миң сом. Наркын өзүнүн 25ке сурады, бербедим деди. Наркысы чоңураак экен. Бул ургач торпокко 26 миң сом сурап атат. 23 миң берди, бербейт деди. Бул ургач торпокко 25 миң сом сурап атат. 21 миң берди, бербейт деди. Бул тирка торпок. Бул ургач торпок экен, былтыркы торпок 18 миң сом дейт. Арзан эле, жакын экен. 20 миң, 30 миң деп эле, 18 миң сом деп карап турат. Мына мал сатылды 49 миңге. Торпок ургач экен. 10 литр акчарак суту бар экен, көрүп турасыздар. Эси жок экен, акчарак эмгеп баса сурайын десем, 49 миңге сатылды деп бирөөлөр айтып турат. Ушул ак торпок наркысына 51 миң бербейт атат. Торпок ургач экен, анан 51 миңге баа болуп атат. Бул мал торпок ургач экен, өзү биринчи торпогу. 50 миң сомдон кармап турат. Этен 46 миң берди, бербедим деди. 5-6 литр сүтү бар экен. Уй жаш биринчи торпок экен. Мүмкүн дагы сүтү көбөйүп кетет. Туугандар, Курчак мал базарындагы эң чырайлуу жана мындай эң сонун көрүнгөн уй экен, чоң дагы. 60 миң сомдон беси кармап турат. Азыр боз экен, тууган болсо экинчи торпок болот. Туугандар, бул мал сатылды, торпок эркек экен.
56 mingге. Мал жаш 3-чү торпогу, 2-чи торпогу экен. 56 миңге сатылып тур. Бул малды 47 миң сомго кармап турат. Биринчи торпогу экен. 5-6 сүтү бар, сорпону көрсөм, торпогу ургачы. Мына торпогу 44 миң 44 жарымга сурап атат, бербей турат. Биринчи торпогу экен, мал торпогу ургачы экен. Бул малда 60 миң сом кеми бар деп карап атат, торпогу ургачы экен. Биринчи торпогу 5-6 сүтү бар. 51 миң берди. 51 миң бериптир. Эми onu жалган айтып айтты, мен билбейм тугандар, мен эси эмне деген болсо ошону гана айта алам. 51 миңге бербей жаткан ушул малды. Бул малда тугандар 40 миң сомго ба болду. 7-8 литр сүтү бар. 5-чи торпогу экен, торпогу эркек экен. 40 миң сомго багылдат болуп айтат. Тугандар, бул малды көрүп турасыздар. Биринчи туш экен, азыр бирок кызыр калган дейт. Бул биринчи туш керек экен эле. 60 миң сомдо бес кармап турат, семиз мал. Сойгонго деле болот. Бул эки ургач торпогу 60 миң сомдо турат экен. Экөөнү 52 миң берди, бербедим деди. Торпоктор көрүп турса, сон торпоктор. Экөөнү 60 миң сом турат, 52 миң бердим, бербеди дейт. Бул нажынга 40 миң сом сурат, 35 миң берди, бербей тандады. Тугандар, бул эки малга 80 миң сом берип атыптыр. Азыр ба болдат, бербей турат. Мына торпогу ургач экен, бул 6-чы баласы. Мына бул кара малдын жаткан торпогу бул. Экөөнү 80 миң сом берет, 40 миңден. Мунун деле 6-чы баласы экен. Кара малдын 7-8 литр сүтү бар экен. Сары малдын 10 литр тегерегине сүтү бар экен. Мына экөөнү 80 миң берет, мына кара малды жалгыз сураганда экөөнү 30, кара малдын торпогу менен 37 миң сурагат, бербей атат. Экөөнү тең 6-чы торпоктор экен. Бул малга 58 миң сурагат, торпогу эркек экен. 3-чү торпогу 7-8 литр сүтү бар экен. Тугандар, бул малга 61 миң сом бер деп кармап турат, 60 миң сом берет. Өле калган. Биринчи торпогу турса. Малды көрүп турасыздар. Бул биринчи тошу. Мына сонун мал экен, мүзөрү жакшы, чырайлуу мал экен. Мына өзгөчө мал экен, бул малдын эси 70 миң сомдун. Эл болсо торпогу ургач экен, 52 миң берди, бербедим деди. Торпогу семиз экен, главный. Сүттүү малдын торпогу жакшы болот. 10 литрдин тегерегине сүтү бар экен. 52 миң берди, бербеди. Ушунда бул 5-чи торпогу азыр кармап турган. Тугандар, мал ба болдат. 70 миң сом берет, торпогу эркек экен. Торпогу 2-чи торпогу 70 миң сомго ба болдат. Бул малдын эси 75 миң сомдо кармап турат, 70 миңге ба болдат. Азыр сатылганын күтүп атабыз. Тугандар, биз элдин арасында атайын күтүп турдук, мына мал канча сатылды? 72 миңге сатылды. Торпогу өтө сон торпог. Биз бул эркек тайды 30 миң сомдо кармап турат, бул калта тай. Эл 26 миң берди деди. Бул эркек тайды 30 миң сом дейт. Шериги менен 60 миң сомдон карап, экөөнү 24 миңден берди деди. Экөө тең эркек экен. Мен азыр аркысынан көрсөтө кетем. Жылкарды көрүп турасыздар, тайлар абдан жакшы тайлар. Бул былтыркы тайлар, быйыл калта тай болуп турган жазышканда. Тугандар, бул атка 45 миң сом берди. Эси 50дөн үстү сүйлөтүп кармап турат. Экөөнүн баасы келиш керек. Азыр буюрса келишип калат. Бир кез убактан кийин. Мен атайын келип сурап кетем, базар бүткөндө ушул ат сатылдыбы, сатылбады болсо, сатылган болсо үстүндө сатылды деп баасын жазып коем. Тугандар, бул мени 55 миң деп кармап турат. 48 миң берди, бербей жатса, биз койлорду баштадык. Бул эки кой кочкорлор экен, козу кочкор. Тишибиз элек 6200дөн алыныптыр.
алып чыгып кетип атат. Биз койлорду дагы картайлы. Туган мына 6 тиштик кой экен, 7900 сатылды. Семиз кой экен, туйгунга дая деп ойлойм. Багалган кой 7900 акчага сатылды мына кой. Мына кой сатылды тугандар. Тугандар бул кочкор 5,5 миңге алып деди. Үстүнө кичине берсең берем деди. Тиш бүзөлүк козу, мындай айтканда. Козу кочкор. Бул кара менен көк. Эркек экен, экөөнү 13 миң сурап атат. Наркысы сары, кызыл кой мындай айтканда. Ургачы анын өзүнүн 8ге сурап атат. Булар барды козулар. Эки эркек, наркы ургачы өзү. Бул козу ургачы 6,5 миң семиз экен, ошо 6,5 миң сурап атат. Бул эки козу кочкорго 10дон 200 сом коюп бер деп, ошондо 9800 сом сураптыр. Бербей атам деди. Козулар семиз, тиш бүзөлүк козулар. Бул кочкор козулар, козу кочкорлорду 6,5 миңден деп аткан, ар биrini сатпаптыр, алып чыгып кетти. Тугандар бул катар 6,5 миң сомдон алат, бул козу кочкорлор. Канча сурады десем айткан жок, эми эле базарга кирдим, билбейм, базар билет деди. Козу кочкорлор тиш бүзөлүк. Тугандар наркы кылган кара кой баа болду 6 миңге. 67 миңге баа болот. Көрдүңүздөр куйругу да эле сон семиз кой экен. Кочкор экен. Тугандар мына кой баа болду. Бар кылган кой экен семиз. 7600 сурап атат, бербейт. 8,5 миң деп кармап турат. Биз көрсөтөлү. Бул тугандар бул ургачы козуну 7 миң сомдон кармап турат. Семиз экен. Кармап көрдүм. Адамдар да кармап көрдү. 7 миңге бирок кичине кымбатыраак болуп калат. Тугандар бул кочкорду көрүп турасыздар. 4 тиштик кочкор экен. 16,5 миңге алыныптыр. Байлап коюптур. Атайын эсин таап сурады канча экенин. Куйругун эле көрүп турасыздар чоңдугуну. 16,5 миңге алыныптыр. 4 тиштик кочкор. Мына бою деле узун. Бул эки тиштик кочкорлорду 16,5 миң деп барган, 16,200 16,300 берет, бербей атам деди. Кочкорлор семиз. Буюктарын көрүп турасыздар. Мына ал сатылды, мына козу 5,5 миңге. Эркек козу экен. 5,5 миңге сатылды. Бул ургачы козу экен. 6,5 миң сом карап турат. 6га бербей атам деди. Семизин көрүп турасыздар. Бул эркек козу кочкор болуп турган жери 4,5 миң сом. Андан алдына бербейм, жүз алып кетип калган деп карап турат. Бул кой 4 тиштик кой экен. 8,5 миң сом деп карап турат. Канча сурап атат десек айтпай атат. Акылым жеткенин сурады. Бул алып турган козуну 57 миңге, 50 миң, 5 миң 700ге алып тур. Ал айтып кеттим бечестер. Бул ургачы козуну 6,5 миң сом деп кармап турат. Азыр канча сураганын, канчага бербегенин сурап көрөбүз. 5 миң сомго сурады, бербедим деди. Жалган айтты, чын айтты. Мен эч нерсе деп айта албайм. Эсемдегенин гана айтам. Бул кой 8 тиштик кой экен, карып болгон кой 5 миң сом дейт, 3,5 миң 4 миң сурап атат. Тугандар, менин көз карашым менен бүгүн Кушап мал базарында кой абдан аз. Алышна болсо эле толо кой болчу. Жашты кылып тура эмес сүйлөп койгон болсом кечирип коесуздар. Бүгүн ушу менен видеобуз аяктады.